Урматтуу 1-май шайлоо округунун шайлоочулары. 2022 жылдын 27 февралында биздин округ боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын кайра шайлоо күтүлүүдө. Бул кайра шайлоо сиздердин 2021 жылдын 28 ноябрында өткөн шайлоолордо талапкерлердин баарына каршы добуш бергениңиздердин негизинде жүрүп жатат. Сиздер баарына каршы добуш берүү менен Кыргызстанда биринчи жолу эскиче шайлоо болбой тургандыгын, Жогорку Кеңешке таза шайлоонун негизинде жаңы, абири таза инсандар келиши керек деген талапты билдирдиңер. Сиздердин бул кадам өлкөбүздүн тарыхында олуттуу окуя болду жана коомдук процесстерге жаңыча кароого жол ачты десем жаңылбайм. Мындан ары Жогорку Кеңешке эле эмес, жергиликтүү кеңештерге, ал тургай президенттик шайлоолордо да ушундай принципиалдуу тандоонун негизинде таза өтөт деп үмүттөнсөк болот. Азыр 27 февралда өтө турган кайра шайлоолордо да сиздер принципиалдуулуктан тайбай эң татыктуу талапкерди тандайсыздар деп ойлойм. Сиздердин өткөн шайлоодо көрсөткөн калыс позицияны мен өлкөбүздө жаңы өзгөрүүлөрдү жаратуучу кадам катары кабылдадым жана бүгүнкү кайра шайлоодо өзүмдүн талапкерлигимди койдум. Мен да силердей эле парламентке эскиче добуш сатып алуу жолу менен эмес, элдин тандоосунан өткөн татыктуу, кесипкөй инсандар келип, өлкөбүздү алдыга жылдырса деп тилек кылам. Ошондуктан менин программам жаңылануу мезгил талабы деп аталат. Менин программамда өлкөнүн өнүгүшүнө жана экономиканы турукташтырууга багытталган бардык тармактар боюнча чаралар камтылган. Менимче, Кыргызстанда экономиканы турукташтыруу жана өнүктүрүү үчүн мамлекеттик жөнгө салууга таянышыбыз керек. Азиялык ажыдар атанган Япония, Сингапур, Малайзия жана башка өлкөлөрдүн тажрыйбасы мамлекеттик жөнгө салуу жолу менен экономиканы кыска мөөнөттө турукташтырып, өнүгүү жолуна түшсө боло тургандыгын айгиленилип турат. Ошондуктан биз мамлекеттик жөнгө салуунун механизмдерин мыкты үйрөнүп, аны жеткиликтүү колдонууну өздөштүрүшүбүз керек. Менимче, бүгүнкү реалдуулукта мамлекет керек болсо, баалардын да өсүшүн көзөмөлгө алып, жөнгө салып, карапайым калктын кыйын кезеңди жеңип кетүүсүн шарттап турушу керек. Бирок, ошол эле учурда биз эркин рыноктук негизди талкалап албашыбыз керек. Элибиздин көпчүлүк бөлүгү айыл жергесинде жашайт, бирок жумушсуздуктун айынан ички миграция күч. Ошондуктан биз кичи жана орто фермердик чарбаларды колдоп, алардын заманбап технологиялар менен камсыз болушун шартташыбыз керек. Бул багытта салыктын көлөмүн азайтуу жана чарбаларга тамчылатып сугарууну жайылтуу өзгөчө мааниге ээ. Экономиканы турукташтырып, айылдын проблемаларын чечүү менен бюджеттик мекемелердин, мугалимдердин, врачтардын айлыгын, пенсиянын көлөмүн көтөрө алабыз. Менин программамдын орчундуу бөлүгү келечек муунду жана жаштарды тарбиялоого жана окутуп үйрөтүүгө арналган. Биз бүгүн билим берүү системасын заманбап деңгээлге жеткиришибиз кажет. Кыргызстанда жогорку окуу жайлары өтө көп, бирок алардын саны бар, сапаты жок экендигин баарыбыз жакшы билебиз. Алды менен Бишкек шаарында жайгашкан жогорку окуу жайларынын сапатын жогорулатып, ошол тажрыйбанын негизинде регионалдык окуу жайлардын деңгээлин көтөрүүнү сунуштап жатам. Бардык жогорку окуу жайларында IT сабагын киргизүү милдеттендирилиши тийиш. Кыргызстанда мектептерде, жогорку окуу жайларында 3 тилде, кыргыз, орус, англис тилдеринде окутууга өткөрүү жакшы натыйжа берет. Мунун негизинде биздин балдарыбыз жумушсуздуктун айынан чет өлкөлөргө кетпестен, мигрант болбостон, өз үйүндө олтуруп чет элдик компаниялар менен кызматташып, контракттын негизинде ишке орношо алат. Алар ата-энесинин кашында олтуруп алып, чет элдик компаниялардын заказын аткарып, доллар менен айлык алып иштөөгө мүмкүнчүлүк алат. Мен мугалим катары балдарымды ошентип тарбиялап жатам. Менин уулум Бишкектен туруп, чет өлкөлүк компаниялардан айлык алат. Биз балдарыбызды ушундай негизде тарбияласак, балдарыбыз ата-энелеринин көзүн карабай, өздөрү үйлөнүп, машина, үй алып, өз оокатын кылат. Ата-энелер балдарын бутуна тургузабыз деп кредит алып, карызга батпайт.
Программамда Бишкек шаарынын экологиясына байланыштуу да бир топ сунуштарым бар. Алсак, экологиялык туризмди өнүктүрүүнү колдоо, экомобилдерге өтүүнү камсыз кылуу, Бишкек ТЭЦин жана башка шаарларды газ менен иштетүүгө өткөрүү жолдорун камтыган. Албетте, менин программамда коррупция менен күрөшүү, парламенттин сапатын жана аброюн көтөрүү боюнча да бир катар сунуштарым бар. Биринчи кезекте жогорку кеңешке билимдүү, кесипкөй жарандардын келишин камсыздоо үчүн шайлоо мыйзамдарын кайра карап чыгуу, кабыл алынып жаткан мыйзамдардын сапатын жогорулатуу керек. Урматтуу шайлоочулар, сөзүмдүн аягында сиздерге дагы бир жолу эң татыктуу кандидатты шайлаңыздар деп өтүнүп кетмекмин. Эгерде сиздер мага добушуңуздарды берсеңиздер, анда мен сиздерге ак дилимден кызмат кылууга даярмын. Менин бюллетендеги номерим 24. 24-чү номерга добушуңуздарды бериңиздер. Уважаемые избиратели Первомайского округа, 27 февраля по нашему округу будут проходить повторные выборы депутатов в Жогорку Кеңеш Кыргызской Республики. На прошедших осенью выборах, проголосовав против всех, вы показали свою принципиальную позицию в выборе депутатов в парламент. Вы показали власти и обществу, что народ может проявить свою твердую волю и что выборы не могут проходить по сложившимся старым схемам. В вашей позиции я предусмотрел вашу заявку на то, что в парламент должны приходить честные, порядочные люди, которые будут эффективно работать во благо народа и страны, а не ради своей выгоды. И этот ваш неожиданный для всех шаг воодушевил меня, подтолкнул поверить в вас и баллотироваться в депутаты. Вы все прекрасно знаете, я как политолог вот уже более 15 лет выступаю аналитиком, поднимаю актуальные проблемы общества. Всегда говорю правду, говорю все как есть. И сегодня, баллотируясь по парламент, я хочу верить, что вы также проявите твердый характер и сделаете выбор в сторону честности и порядочности, не поддаваясь соблазну материальных, финансовых и других ресурсов. Я призываю вас голосовать за самого достойного кандидата, который будет продвигать ваши интересы и работать в течение 5 лет во благо народа и страны. Вот тогда можно сказать, что вы достигли своей цели. Я как кандидат веду честную борьбу, пытаюсь довести до избирателей свои чистые помыслы на открытых встречах и дискуссиях. Отмечу, что и сегодня по присущим им манерам и привычкам олигархи и богачи пытаются купить ваши голоса. Я прошу вас, не продавайте свои голоса, не дайте себя обмануть. Будьте до конца верны своей позиции до достижения своей цели. Я предлагаю вам свой опыт и профессионализм, с помощью которых я хочу продвигать ваши интересы и решать проблемы в парламенте. В своей программе я попытался охватить все сферы социально-экономической жизни страны и общества, экономику, сельское хозяйство, социальную, образовательную сферу и так далее. Я предлагаю, что в настоящее время в стабилизации и развитии экономики мы должны опираться на государственное регулирование. Опыт развитых стран драконов Азии, Японии, Сингапура, Малайзии показывает, что в переходный период лучше опираться на государственное регулирование. Можно регулировать и цены, но здесь мы не должны перегнуть палку, что может привести к экономическому краху. Поддержка малых и средних фермерских хозяйств может отрегулировать внутреннюю миграцию. В своей программе я предлагаю усовершенствовать образовательную систему страны с тем, чтобы поднять уровень бишкекских и региональных вузов. Все вузы должны ввести предмет по IT-технологиям. Наши дети должны получать образование на 3 языках – кыргызском, русском и английском. Весь фокус нововведения заключается в том, что в этом случае наши дети после вузов не будут скитаться и становиться мигрантами в России, в Казахстане или в западных странах. Они будут иметь возможность заключать договора и контракты с иностранными компаниями через интернет, сидя у себя дома. Я именно так воспитываю своих детей.
мой сын после окончания вуза заключил контракт с иностранной компанией и зарабатывает неплохие деньги. В этом случае наши дети не будут зависеть от родителей. Они сами будут хорошо зарабатывать, жениться, покупать машину, квартиру, а родители не будут брать кредиты и влезать в долги. В программе имеется ряд предложений для улучшения экологического состояния в столице Бишкеке. Это прежде всего развитие экологического туризма, переход на экомобили, а также перевести ТЭЦ Бишкека и котельные в других городах на газ. Завершая, еще раз хотел бы вас попросить, чтобы вы проголосовали за самого достойного кандидата. И если вы доверите свои голоса мне, то я готов с честью выполнять свой долг депутата и оправдать ваше доверие. Мой номер в бюллетене 24. Голосуйте за номер 24.